Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям көз сактабагандын кандай зыяны бар экендигин мындайча түшүндүргөн. Инналлаха, албетте, шек күмөнсүз, Алла Таала кад катаба ала ибни Адам хаззаху миназ зина, адам балдарына зинадан болгон үлүшүн жазып койгон. Мындайча айтканда тагдырда бар, Алла билет ким кандай зина кылып коюусун. Фазинал айн ан-назар. Көздүн зинасы кандай? Зина деген билебиз да, никесиз жакындык кылуу өтө оор күнөө, Көздүн дагы зинасы бар дейт. Ал кандай? Көрүү. Тилдин зинасы сүйлөө. Напсинин зинасы эңсөө. Уяттуу жердин зинасы аны тастыктайт, же болбосо аны калпка чыгарат дейт. Мындайча айтканда, жардын кырын алып келип туруп коюп коет экенбиз да. Көрсөк, сүйлөсөк, ойлонсок, эңсесек, анан эми не болуп калат дейт, же тастыктайт, же калпка чыгарат дейт. Мындайча кырын алып келип койдук, эми кылсаң кыла бер деген уже чакыруучулардын баардыгын ишке салып койдук да. Ошондон урматтуу туугандарым, бир жөн эле зина дегенди мындай бир эле түшүнүк эмес, балким ар бир дене мүчөнүн зинасы болуп калат экен. Колдуку кармоо болуп калат экен. Көздүкү уятсыз нерселерди көрүү болуп калат экен. Тилдик ошол нерсени сүйлөө болот экен. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам айтат, кыямат күндө Аллах Тааланын алдында эң жаман орунда ээлеген адам үй бүлөдөгү болгон мамилени башкалардын алдында айткан дейт. Яни тилдин зинасы. Үй бүлөдө болгон мамилени башкалардын алдында перде кыла турган сөздөрдү сүйлөгөн адам, бул Аллахтын алдында кыяматта эң жаман орунду ээлеп калган адам болот дейт. Ошондон урматтуу туугандар, көздү сактоо өтө зарыл.